Салам, менин жаш досум. Бүгүн биз ат багар деген жомокту окуйбуз. Өткөн заманда бир хандын 3 тулпары бар экен. Аны байга өтө ишеничтүү кул бакчу. Хан сейилге чыкса, же бир жакка барса, анын мене турган тулпарын ошол кулу эртелеп алып келип токуп берип, келгенде өзү тосуп алчу экен. Күндөрдүн биринде хан убазирлери менен сүйлөшүп отуруп, менин тулпарымды баккан кул өмүрүндө калп айтканды билбей турган эмес экен. Калп айтпай турган адамдын бар экендигине таң калам, деди. Жанында отурган баш убазир айтты: Таксыр, бул дүйнөдө калп айтпай турган адам болот бекен. Сиздин кулуңуздун калп айтууга шарты келбей жүргөн чыгар. Анда хан: ал кулум өлүп кетүүгө кайыл, бирок калп айтпайт, деди. Убазир: эгер ошол кулуңузду калп айттырсам, эмне кылаар элеңиз? Деп сурады. Хан: эгер ага калп айттыра алсаң, мен тактымды сага берем. Эгер айттыра албасаң, башыңды алам, деди. Бул сунушка убазир макул болуп: кулуңузга 3-4 күн ичинде калп айттырам, деди да ордодон чыгып үйүнө кетти. Убазирдин ай десе ай эмес, күн десе күн эмес, жандан ашкан 3 сулуу кызы бар эле. Убазир үйүнө келер менен кыздарын чакырып алды да: садагасы кыздарым, мен хан менен бир иш боюнча мелдешип келдим. Хандын тулпарын баккан кулга бир ооз калп айттыра алсак, хандык меники. Андай болбой калса, үчөөң атаңардан айрыласыңар, мен өлөм, деди. Ошондо кыздары: ой атаке, иш жаман жагына айланган экен. Ал кулга кандай калп айттыруу керек? Деп сурашты. Балдарым, эгер атаңар аман калып, өз тилегине жетсин десеңер, анын жолу оңой эле, деди атасы. Ошентип, эгер ал кул бизге байланыштуу иш менен калп айта турган болсо, анда сиз айткан акылга биз даярбыз, дешти кыздар. Убазир туруп айтты. Андай болсо, балдарым, акыл мындай: бүгүндөн баштап ошол кулдун ат баккан жерине үчөөң 3 түн конок болгула. Ал түнү бирөөң кул менен жатып, каалаганың эмне деп сураса, багып турган тулпарынын башын сурагыла. Ошентип 3 түндө 3 тулпардын башын кестирип алып келсеңер, калп айтнай турган чарасы калбай калат, деди. Ошентип кыздар атасынын сөзүнө макул болушту. Биринчи болуп улуу кызы барды. Ал перидей жасанып, ат багуучу кулдун жатаар жерине келди. Тууган айдай болгон сулуу анын жанына келгенде, эмне кылаарын билбей, алдастап: ханышам, жолуңуз болсун, дейт. Ошондо кыз атасынын үйрөтүүсү боюнча: мен баш убазирдин кызы элем. Өзүбүз менен тең туш убазир, бек, ханзадалардын балдары жаштык махабатын арнап, өздөрү менен бирге болушту зар какшап айтышса да, сиздин бир күнүңүздү артык көрүп атайы издеп келдим. Эгер сизден уруксат болсо, жаныңызга бир түнөп чыксам дейм, деди. Ошондо кул айтты, дейт. Ага не жетсин? Андай оюңуз болсо, мен даярмын. Ошентип ал түндү экөө тамаша менен өткөрдү. Кыз эртең менен үйүнө кетмекчи болгондо кул: ханышам, көңүлүңүз түшкөн буюм тайымыңыз барбы? Деп сурады. Бере турган болсоңуз бар, деди кыз. Каалаганыңызды сура, орундатпай койбоймун, деди кул. Ошондо убазирдин кызы: менин каалаганым тулпардын бирөөнүн башы эле, деди. Бул сөздү угаар менен кул эч бир ойлонбостон шыр эле тулпардын бирин жыгып, башын кесип алып кызга берди. Убазирдин кызы тулпардын башын көтөрүп алып үйүнө келди. Кыз кеткенден кийин кул мурдагы адатынча ханга барып: ханым, тулпарлар аман эсен, деп билдирди да 2 тулпарды багып жата берди. Экинчи күнү кечинде упайындык сүйкөнүп, бар кийимин кийип, перидей болуп жасанып түсөнүп, шаңк этип күлүп коюп, убазирдин экинчи кызы кулдун жаткан жерине келди. Түнү менен анын жанында болду. Эртеси үйүнө кетээринде тулпардын башын кестирип алды. Үчүнчү күнү кечинде убазирдин эң кенже кызы эжелериндей эле кулдукуна келди. Түнү болуп, эртеси үчүнчү тулпардын башып кестирип алып кетти. Кул 3 күн бою ханна барган жок. 4-түнчү күнү ханга барып, тулпарлардан кабар бермек болду. Ханга эмне деп айтаарын билбей, башындагы тебетейин алып, аны хан кылып, өзү кедейлик кебетеси менен хандын алдына кирди. Кайда жүрөсүң? 3 күндөн бери көрүнбөй, деди хан тебетей. Таксыр ханым, тулпарлар аман. Жем чөбү жетиштүү, күндө самындап жууйбуз, деди кул. Анан: жок болбойт экен, деди да сыртка чыгып кетти. Экинчи жолу келгенде тебетей сурады: бу 3 күндөн бери эмне үчүн келбей калдың? Тулпарлар аман эсенби? Деп сурады. Ошондо кул: кулдугум бар, таксыр. Тулпарлар мурункусундай эмес, 3 күндөн бери чөп жебей, суу ичпей ооруп калышты, деди да мунусун да жактырбай, кайра сыртка чыгып кетти. Ушинтип бир нече жолу кайталап, акыры чындыкты айтмакка бел бууп, тебетейин алып кийип, хандын ордосун карай жөнөдү. Хандын убазир бектер менен кеңеше турган үйүнө келип кирди. Ат багуучу киргенде, үйдүн ичинде баш убазирлер баштаган көп адамдар бар экен. Хан ат багуучу кулуна кайрылып: 3 күндөн бери кайда жүрөсүң? Тулпарлар аманбы? Деп сурады. Таксыр ханым, тулпарлар тирүү эмес, деди кул. Хан ачууланып: эмне болуп кетти? Деди. Кул: таксыр ханым, башымды алам десеңиз, ага даярмын. Тулпарлардын тирүү болбой калышынын себеби мындай, деди да түшүндүрө баштады. Мында 3 күн мурун сиздин убазириңиздин улуу кызы келип конок болду. Экөөбүз түнү менен бирге болдук. Эртеси кетээринде каалаганың эмне?
деп сурадым. Менин сурарым өзүм багып жүргөн тулпардын башы, деди. Мен тулпарлардын биринин башын кесип берип жөнөттүм. Эртеси убазирдин экинчи кызы келди. Конок болду. Мени менен бир түн бирге жатып, эртеси кетээринде тулпардын дагы биринин башын сурады. Кесип бердим. Кийинки кечте убазирдин кенже кызы келди. Экөөбүз дагы бир түн бирге жаттык. Үйүнө кетип бара жатып, акыркы тулпардын башын сурады. Айган жокмун, кесип бердим. Мына эми таксыр. 3 тулпардын башы үчүн өзүм келдим. Кандай жаза берсеңиз, эрк өзүңүздө, деди. Ошону айтканда хан менен мелдеш кылган баш убазир калтырап тирилдей баштады. Хан 3 тулпардын өлгөнүнө катуу кайгырып, отурган элге баш убазир менен кылган шерт убадасын айтып берди. Мындан кийин желдеттерин чакыртты да, баш убазирдин башын алдырып, ордуна ат багуучу кулду баш убазир койду. Ошентип калбай айтпай турган кул акыры тилегине жетип, убазир болуп өмүр өткөрүптүр.